Ассаламу алейкум биздин урматтуу YouTube сүйүүчүлөр жана Баткабар каналынын подписчиктери. Бүгүн биз сиздер менен Санкт-Петербург шаарында Унаа базарда турабыз. Келишибизден максат ушул бүгүнкү унаа тарта турган унааларыбыз жалаң гана орус унааларын тартмакчыбыз. Бул сиз көрүп турган ВАЗ 2107 үлгүсүндөгү жашыл түстө экен. Чыгарылган жылы 2010. Механика 1.6 объем, акчасы 99 000 рубль. 2010 жылкы жашыл түстө, абалы жакшы деп айтсак болот. Анда биз кийинки машинаны тартабыз. Биздин кийинки машинабыз бул ВАЗ 2115 үлгүсүндөгү машина. Мокрый асфальт түстөгү свет экен. Чыгарылган жылы 2005, 1.5 объем, акчасы 80 000 рубль. Эгер сиздин 80 000 рубль акчаңыз болсо, мына ушундай болгон ВАЗ 2115 үлгүсүндөгү машинаны ала аласыздар. Биздин кийинки машина ВАЗ 2107 үлгүсүндөгү ак түстөгү машина экен. Азыр сиздерге чыгарылган жылын жана баасын көрсөтөбүз. Чыгарылган жылы 2011. Пробеги 85 000 километр экен. Баасы 99 000 рубль. рубль. Лада Приора. Түсү зеленый түстө экен, жашыл түстө. Чыгарылган жылын жана баасын сиздерге айта кетейин. Чыгарылган жылы 2011 жылы чыгарылган. Баасы 189 000 рубль. Биздин кийинки машинабыз ушундай болгон ак түстөгү Нива Тайга үлгүсүндөгү машина. Сиздерге чыгарылган жылын жана баасын көрсөтө кетейин. Чыгарылган жылы 2011 жыл. Объем 1.5. Баасы 145 000 рубль. Ак түстө Нива 145 000 рубль. Эшик ачык экен. Ичинде тартып көрсөтө кетейин. Абалы жакшы деп айтканга болот. Ушунун эле жанында ВАЗ 2115 үлгүсүндөгү машина турат. Күмүш ой. Серебристый цвет. Чыгарылган жылы 2007. Баасы 59 000 рубль экен. Кайрадан ушунун эле жанында Lada Grant серебристый түстө бул дагы. Чыгарылган жылы 2013. Автомат коробка экен. Объем 1.6, 299 000 рубль. Lada Grant.
Биздин кийинки машина ушундай болгон Niva 4 эшиктүү. Свети жашыл түстө экен. Азыр капотун мен ачтырдым, что силерге мотор жагында тартып көрсөтөйүн деп. Абалы өтө жакшы, идеальный деп айта албайбыз, бирок жакшы эле экен. Мотор жагында көрсөтө кетейин силерге. Бул жагында инжектор, гидроусилитель бар жогу бар, оригиналный дейт. Силерге чыгарылган жылын жана баасын көрсөтө кетейин. 2002 жылы чыгарылган, объем 1.7. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. Баасы 95 000 рубль. Арктасынан да тартып коелу бир. Ушундай болгон 4 эшиктүү Niva экен бул. Мына достор, сиздер көрдүңүздөр. Анда эмесе биз кийинки машинаны тартабыз. Биздин кийинки машинабыз мындай болгон ВАЗ 2107 үлгүсүндөгү серебристый цветтеги машина. Абалы жакшы экен. Хозяин аял киши минип жүргөн экен мурда. Аял киши өзү сатат экен. Ушул жерде хозяин азыр. Да, мы здесь будем. Силерге чыгарылган жылын жана баасын көрсөтө кетейин. ВАЗ 2107 2012 жылы чыгарылган, инжектор один хозяин дейт. 147 000 рубль. Погода суук бизде. Ошон үчүн бир аз ондой болуп калыптыр, кичине тазалашыптыр, жакшы тазаланбаган. Свети, краскасы жакшы. Биздин кийинки машинабыз кайрадан эле ВАЗ 2107 үлгүсүндөгү кара түстө экен. Ошондой болгон өзүңүздөр көргөндөй, дискалары титан. Абалы жакшы экен. Өзүңүздөр да көрүңүздөр. ВАЗ 2107 2012 жылы чыгарылган, объем 1.6, 87 аттын күчүнө барабар экен. Инжектор, центральный замок. Бүт бардыгы бар экен, сигнализация бүт бардыгы. Хорошее состояние. Пробег 70 000 километр жүргөн экен. Акчасы 139 000 рубль. Чириген жерлери жок, көрсөтө кетейин. Эгер биздин видеодо кемчиликтер болсо, комментарийге жазып калтырыңыздар. Сиздердин ой пикириңиздер биз үчүн албетте керек. Ушундай болгон машина 139 000 рубль. Биз кийинки машинага кеттик. ВАЗ 2115 кара түстө. Абалы жакшы эле экен. Азыр чыгарылган жылы 2007. Акчасы 129 000 рубль. Ушунун эле жанында ВАЗ 2115 серебристый цвет. Чыгарылган жылын жазбаптыр. 89 000 рубль.
тешилген жерлери жок экен, жакшы эле экен. ВАЗ 2115 көк түстө экен. Абалы жакшы. Чирик жерлери жок. Сіздерге басын жана чыгарылган жылын. ВАЗ 2115 чыгарылган жылы 2006, объем 1.5, инжектор, центральный замок, сигнализация бардыгы бар экен. Акчасы 85 000 рубль. Достор, эгер биздин каналда биринчилерден болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле коңгуроочону басып кетиңиздер. Ошондо сиздер биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Анда биз кийинки машинаны тартабыз. Кийинки машина ушундан көп узабай эле Lada Kalina, мокрый асфальт түстө экен. Абалы жакшы. Чыгарылган жылы жана баасын айта кетейин. Lada Kalina универсал 2010 жылы чыгарылган, объем 1.6, электростекло подъемники, музыка, бортовой компьютер, сигнализация, центральный замок, гаражное хранение. 145 000 рубль. Аркасын ачып коюп тур. Арты деле кеңир экен. Бүгүн ошентип биз бүгүнкү видеобузду жыйынтыктайбыз. Эгер биздин каналда биринчилерден болсоңуздар, катталыңыздар жана коңгуроочону басып өтүңүздөр. Ошондо биздин каналдагы болгон видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Каналга катталып, ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Жана кайсыл маркадагы машина керек болсо жазып калтырыңыздар. Биз тартып силерге баасын билип жеткирген аракет кылабыз. Кийинки видеого чейин аман туруңуздар, достор.